МАТРАИМОВДУН ЖЭЭНИ Назик МАТРАИМОВА Инстаграм баракчасында өздүк майрамын Хаят отелинде өткөргөнү тууралуу жазды. Анын туулган күнү ушундай чоң масштабта өткөрүлгөнү коомчулукту дүрбөлөңгө салып, наразычылык жараткан. Ал тургай анын туулган күнүнө келген Мирбек Атабеков да коомчулуктун кызуу талкуусуна кабылган. Баракчада Айназик эл жумшак дивандарынан туруп, акчаны кантип табуунун жолун издеш керек. Менин атам кандай жол менен акча таап жатканы силердин ишиңер эмес. Андан көрү батириңерге салык төлөп, бирөөнүн ишине киришпегиле. Мен эч кимден коркпойм. Бийликтегилер, президент, жогорку кеңеш жумшак айтканда, биздин үй-бүлөнүн достору, алар көчө иттери өздөрүн кудай сезип алышкан деп жазды. Биздин өлкөдө 25 000 еврону 2 айда эле таап койсо болот деген Назик 18 жашын аталган отелде өткөргөнү элдердин кыжырын келтирген. Ага аркылуу жагымсыз комментарийлер келе баштаган. Назик ошол пикирлерге кайра жооп жазып, кайра бат эле өчүрүп салды. Буга байланыштуу жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов социалдык тармактагы жээнинин баракчасы фейк экенин 24.kg сайтына билдирген. Анын айтымында акыркы окуяларга байланыштуу жээни депрессиялык абалга кептелген. Кыз 18 жашка гана чыкты. Ал болгону залды ижарага алып туулган күнүн өткөрдү. Ага 3-4 курбусун чакырды. Муну эмнеге жактырбай жатышат? Бүгүн болсо фейк жаңылык жарыялашты. Кыз депрессияда жүрөт, үйдөн чыккан жок. Мындай убакта ким жазат? Саясатта биз менен күрөшүшсүн, балдарга тийишпесин. Жооп жазды дегендерге мен 100% кепилдик менен ал кыз өзү жазган жок деп жооп берем, деп билдирген Искендер Матраимов. Маалымат булагы ЭЛДИК. ТАЛАНТ Анарбаев Кудул жана пародист Кадыр Атамбаевди балкончик деди. Ал Кадыр Атамбаевдин соц тармактагы баракчасына пикир жазган. Кадыр Атамбаев Ысык көлгө барып келгендиги тууралуу пост жазган. Анда ТАЛАНТ Анарбаев өз ой пикирин төмөнкүдөй кылып жазган. Балкончик көзүмө көрүнө бербейчи соц тармактардан чыгып. Атаңдын күнөөсү тооду, элден кечирим сурагандан ордуна бет тырмоочулук кыласың да, сен убара болбо. Кийинки муунсага окшогон эки жүзүлөрдү саясаттан көргүсү келбейт. Эс ал, братишка. Атаң $2 миллиард төксүн казынага, деп пикирин калтырган пародист.